Арбагыла менин кичинекей досторум. Жана ушул мотрайган досторумдун ата-энелери. Жакшаман жатасыңарбы? Ар кечте ушул убакта бөбөк сенин жомогун көрсөтүүсүн көрүп келесиздер, Мына бүгүн дагы силерге акылман казы деген кыргыз эл жомогунан айтып берейин деп чечтим. Анткени казылар ар дайым акылман же калыс боло бербейт экен. Кээ бирлөрү өзүмчүл, анан арамза болушат. А бүгүнкү казы кандай болду экен? Чогулгалы. Ой, достор, силер тизилип отуруп мени күтүп калган турбайсыңарбы? Мен сыйкырдуу китебимди барактап, бүгүн силерге кайсыл жомокту айтып берсем деп карап атам. Мен айт деп жомоктор аябай тизилип алыптыр да. Мына. Акылман казы деген жомок. Мен айтчы деп аябай суранды. Баса достор, казы деген эмне экенин билесиңерби? Казы деген сөз бул азыркы бизче сот дегенди билгисет. Түшүндүңөрбү? Анда ушундай кызыктуу жомокту айта баштайын, дагы бир жолу айтып коеюн. Акылман казы деген жомокту тыңдайбыз. Тынч отуруп угабыз достор. Анан да мен баштай берейин. Илгери өткөн замандардын биринде бир жигит алыска сапарга чыкмакчы болот. Үйүндөгү 100 дилдесин алыс жолдо жоголуп кетпесин деп ишенимдүү бирөөгө таштап кетүүнү туура көрөт экен. Кимге таштасам деп ар ойлонуп, бир ойлонуп, акыры көп жылдан бери кошуна жашаган бир абышкага таштап кетүүнү туура көрөт. Ошентип кошуна абышкага таштайт да, бир жылдан кийин кайтып келип, кошунасынан баягы дилделерин сурай баштайт. Дилде кошунасында бир жылдан бери жаткандыктан ал такыр бергиси келбейт. Ой, мен сенден бир да тыйын алган эмесмин деп караманча карганып, такыр бербей коет экен. Ошондо жигит айласы кетип, казыга кайрылып, болгон ишти башынан аягына чейин төкпөй чачпай айтып берет. Казы дароо кошуна абышканы чакырып, сага канча дилде берди эле деп суроо берет. Ой, мен кошунамдан бир да тыйын алган эмесмин. Кудай өзү күбө деп караманча карганып, эгер мен алганда күбөсү болсо айтсын дейт. Ал кошунасы танып кетерин ойлогон эмес. Ошондо казы көпкө чейин ойлонуп туруп жигитке суроо берет. Жигит, сен дилдени кошунаңа качан жана кайсы жерде бергенсиң деп сурайт. Жигит сапар тартып баратып, кошунасы талаада чөп чаап жүргөндө ошол жерден таштап баса бергенин эсине түшүрөт. Бир жыл мурда эртең менен күн көтөрүлүп калганда берген болчумун дейт. Казы, сен дилдени эмненин жанынан бердиң эле деп суроо узатты. Анда жигит, шалбанын жанынан. Жанында бир чоң чынар терек да бар болчу. Ошол теректин түбүнөн санап, анан баштыгы менен мен бергем дейм дейт. Анда казы, демек, ошол терек күбө турбайбы? Анда мындай кыл. Ошол теректи мында алып кел деп буйруду. Жигит эмне кылаар айласын таппай, урматтуу казы, теректи кантип алып келем деди. Сандыгынан мөөрүн алып чыгып жигитке сунду. Муну тереке көргөзсөң ал өзү эле басып келет деди. Жигит, эмне демек? Казынын мөөрүн алды да анан теректи көздөй жөнөп кетти. Жарым саат убакыт өткөндөн кийин казы абышкага суроо берди. Урматтуу кошуна, тигил жигит тереке жеттиби деди. Кошунасы камырабастан, жок, али жете элек деп жооп берди. Дагы бир канча убакыттан кийин казы кошуна абышкага кайра суроо берди.
Эми жеттиби dedi. Кошунасы жетти жетти деп аябай ишенимдүү айтты. Дагы бир убакыттан кийин деп суроо сурайт. Кана айтчы. Сен кандай ойлойсуң? Кайра кайтып калса жетип калды го, dedi. Кошунасы ооба, кайра кайтып калды деп дагы ишенимдүү жооп берди. Бир топ убакыттан кийин жигит энтигип, эч нерсесиз жок кайтып келди. Мен мөөрдү тереке көргөзүп, казы чакырып жатат деп айт десем, ал үн унчукпады dedi. Ошондо казы шашпай, жигит, сен алып кел албаган терек өзү чага эле келип кайра кетип калды. Мына ушундай дегенде кошуна абышканын чыдамы кетип, келсе мен эмнеге көргөн жокмун деп таңданды. Казы, мен сенден 3 жолу сурадым. Жигит тереке жеттиби десем, сен жок дедиң. Экинчи рет сурасам, жетти дедиң. Үчүнчү жолу сурасам, кайтып келатат дедиң. Эгер сен бул жигиттен ал дилдени ошол теректин жанынан албаган болсоң, анда жолдун канчалык алыс жакын экенин билбейт элең. Ошондуктан уккунуң, сен ошол теректин түбүнөн 100 дилде алганың чын. Күбө жок дедиң эле, бар турбайбы? Терек баарын далилдеди. Кайтарып бербесең, анда башка чара көрүлөрүн унутпагын дегенде, баягы кошуна абышка коркуп, аргасыздан 100 дилдесин кайтарып берген экен. Мына, көрдүңөр балдар. Зыкым абышка 100 дилдени алгандан кийин бергиси келбей, бир топ кошунасын азапка салды. Бирок аны акылдуу, көзөм, чынчыл, калыс казы акылмандуулук менен кайтарып берген экен. Силер да келечекте көп окуп, билимдүү болуп, анан эң башкысы сараң болбой, бирөөнүн эмгегин жебей, мыкты инсан болгула достор. Мына, жомокто көргөзүлгөндөй, жада калса, жаратылыштагы бактарактар дагы күбө болушу мүмкүн экен. Мына, алдап кетем дедиле, баягы жаман ичи тар кишиге терек дагы күбө болуп койду. Анан дагы ар дайым калыс болгула достор. Эгерде досторуңар талашып, бир нерсеге сөзгө келе албайса, сөзсүз калыс оюңарды айтып жүргүлө. Калыстык бул адамдын эң жакшы сапаты. Силерге дагы ушундай жакшы сапаттарды, мыкты ийгиликтерди каалап, бүгүнкү программаны аяктайын. Уйкуңар тынч, көргөн түшүңөр кызыктуу, анан эртеңки күнүңөр ийгиликтүү болсун достор. Жакшы жаттыла.